Баткен облусунда 11 майдан баштап 1400 ишкана жумушун баштаган. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов билдирди. Бул тармактарга санитардык эпидемиологиялык талаптарды жана гигиенаны сактап иш алып баруу жагы эскертилди. Ал эми эреже сактабаган соода түйүндөрүнө эскертүүлөр берилип, айрымдары жабылууда. Сөз кабарчыбызда. Баткен облусунда 11 майдан негизинен 4 тармак иштеп баштаган. Алар: микрофинансылык уюмдар 26 ишкана, күнүмдүк турмуш тиричиликке керектүү сантехника, монтаждоо, оңдоо, тазалоо, унаа жуучу жайлар 246 ишкана, курулуш материалдарын, унаа тетиктерин сатуучу түйүндөр 300гө жакын, такси кызматтары 800. Бул коронавирус оорусунун экономикалык абалга тийгизген таасирин алдын алуу максатында Баткен облусунда 1 майдан тарта биз 1,5 миң, 11 майдан 1400 чарбалык субъекттерге биз макулдук берип, бул күнүмдүк биздин элибиздин жашоосуна керектелүүчү нерселерге биз уруксат бергенбиз. Сиз эже колудан сизге чейин бирөөнү кармаган, сизден кийин канча адамды кармаган, ушунан касар жукпайт деп гарантия бересиз? Экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндө иши жандандырылган ишканаларга күн сайын атайын түзүлгөн комиссиялык топ көзөмөл жүргүзөт. Эгер ишканалар карантиндик санитардык гигиеналык талаптарды сактабаса, чара көрүлөт. Мындан сырткары өзгөчө кырдаал учурунда карантиндик жана санитардык эрежелерди бузгандарга, коомдук жайларда бет кап тагынбагандарга айып пул салынат. Бизге берилген, ошо өкмөттөн берилген тапшырма боюнча бүгүн ошол санитардык эрежелер сакталып иштелип атабы, же болбосо иштелген жокпу? Ошолорду карап атабыз да. Учурда азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир канча ошол соода жайлары жана магазиндерге, банктарга кирип чыктык, аларга сөзсүз түрдө чаралар көрүлөт. Баткен облусунун айбагында көпчүлүк санитардык карантиндик посттор алынгандыктан облус аймагындагы шаарларда, көчөлөрдө жана базарларда жүргөн элдин саны кескин өсүп кеткен. Мындан улам жергиликтүү бийлик укук коргоо органдары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантууда. Мыйзамдуу талаабына баш ийбегендер үчүн жалпысынан коронавирус немеси баштагандан бери 19 протокол түзүлүп, бузуулар жөнүндө кодекс негизинде айыптар салынып. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды жана гигиенаны сактоо боюнча түшүндүрүү иштери менен кошо облус аймагында дезинфекция иштери да тынымсыз жүрүүдө. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.